Эгерде bir adam ошол зекет миллет болгон байлыгыны бүт барын садака кылып, зекет ниет кыл зекет экендигине ниет кылбаса дагы зекет мойнудан түшөт деп. Мына ушул жерде кайсыл жол менен зекет түшөт дегенде алымдарыбыз 5 мисал айтат. Ошол 5 мисалдын 3-өүндө адамдын мойнудан зекет түшөт, экөөүндө түшпөйт. Аны биз кийинки сабакта айтабыз деп сиздерге вада кылдык эди. Мына ошол жерден баштайлы. Муну билүүдүн астында бир нерсени эсиңиздерге алыңыздар. Айын болот, анан дайын болот. Айын дегени бул ошол сиздин байлыгыңыз, сиздин колуңуздагы байлыкты айын деп коет. Сиздин колуңузда кайсыл түр, алтынбы, күмүшбү, акчабы, койбу, уйбу, төөбү сиздин колуңузда бар болсо, бул нерсе не деп аталат? Айын деп аталат. Ал эми экинчиси дайын деп аталат. Бул сиздики, бирок башка бир кишинин колунда болот. Башка бир кишинин мойнунда сиз берген карыз болот. Мына ошолну дайын деп коет. Бизде кээ бир учурларда таксырларыбыз суроо беришет да, паланчы киши менден карыздар эди. Мына ошол карызны мен нак акчамдын зекетинин эсебинен кечибисем зекетимден өтөбү өтпөйбү деп. Мына ошол нерсени түшүнүү үчүн ушул төмөнкү эрежелер айтылган. 5 эреже бар, 3-өүндө дурус болот, экөөүндө дурус болбойт. Эми эң биринчиси не дейт? Ада оддайни андайнин саката биха. Карызды карыздан кечүү дейт. Bir адамга карыз зекет милдет болду. Мындайча айтканда башка бир кишинин колунда акчасы бар, байлыгы бар. Мен мисалга 300 000 сом акчам бар. Мына ушул 300 000 сом акча Алтынбектин колунда. Карыз. Мен эми ошол нисапты толугу менен кечибисем зекетимден, бардыгын кечтим, айттым, мына ушул менин немем, зекетим, жеке ушул садака сага дедим. Бардыгын толук кечибисем, жана китепте келген мисалдагы сыяктуу эмне болот экен? Мойнумдан зекеттен дагы эмне болом? Кутулам. Эгер толугу менен, толук ошол карыз акчамды толугу менен ошол өзүнүн ошол акчанын карыз акчанын зекетинен кечибисем, толугу эмне болуп кетет экен? Мен мойнумдан түшөт. Экинчиси адаул айни анил айни. Канакдин хадирин ау арадин хадирин деп коет. Накты нактан кечүү өтөө дейт. Накты нактан өтөө дегенде менде мисалыга нак акчам бар. Ошо болсо нак зекет бере турган өзүмдүн товарым бар, соода буюмдарым бар. Мына ушулардын ордунан башка бир нерсени, же бир акчаны эмне кылдым мен? Берип койдум. Башка бир предметти бердим дейли. Мисалыга нак акчам бар де, мына ошонун зекеттин ордуна мен айталы мага 10 000 сом зекет берүү милдет болгондо мен анын ордуна балким бир кой берип койдум 10 000 сомдук. Же болбосо баалап туруп бердим да. Балким бир телефон берип койдум. Мүмкүн бир компьютер, ноутбук берип койдум. Же болбосо менде соода буюмдары бар эле, айталы мен ноутбук сатып иштейм. Ошонун баасын эсептесек, мага зекет милдет боло турган деңгээлде баасы бар. Анын ордуна мен нак акча чыгарып берип койдум. Мына ушул нерселер бири-биринин ордуна эмне болот? Жаап кете берет. Зекет болуп эсептелет. Мойнубуздан тиги буюмдун зекети эмне болот экен? Түшөт. Үчүнчүсү адаул айни аниддайин. Адаул айни аниддайин. Мисалыга, мунун мисалы кандай? Накты насыядан берүү деген эле сөз. Мисалыга, айталы Али шейх менден 300 000 сом карыздар. Али шейх менден 300 000 сом карыздар. Мына ушул 300 000 сомду мен Али шейхтин колунан ала элекмин. Бирок менин жанымда өзүмдүн акчам бар, нак акчам бар. Мына 300 000 сомду санадым да, ошонун зекети айталы 5 000 сом пул болду дейли, мисалыга, мисал катарында. 40тан бирин алсаң анчадан көбүрөөк болот го, мен мисал катарында айтып атам. Айталы 300 000 сомдун зекетини карыз эде, мен колума ала элекмин 300 000 сомду. Бирок ошого карабастан өзүмдүн чөнтөгүмдөн чыгарып, нак акча менен төлөп койдум. Ошондо мен жанагы карыз болгон тигинин мойнунда аласам бар эле, анын зекети мен мойнумдан эмне болот? Түшө берет. Бирок эки сүрөт бар, эки мисал бар. Бул эки мисалда адамдын мойнундан карыз не болбойт? Зекеттин карызы түшпөйт. Анын биринчиси кайсы? Ада оддайни анил айин. Ада оддайни анил айин. Бир адамна мага мисал нак акчам бар жанымда, ошонун зекет милдет болгон мага. Менде нак чөнтөгүмдө 300 000 сом акчам бар. Мына ошонун зекети милдет болду. Ошол эле учурда айталы Айдар шейхтен мен 20 000 сом аласамын. Же 5 000 сом аласам бар. Же 7 000 сом, 10 000 сом аласам. 10 000 сом деп коелу.
10 bin so'm alasam бар. Анан мен эмне дейм? Айтам, Айдар шейх, мына ошол 10 bin so'мду мен зекетимдин ордунан нак акчамдын чөнтөгүмдө бар нак 300 bin so'm акчанын зекетинен кечтим десем, бул зекеттен кечил болуп эсептелбейт. Зекет муну менен мойнубуздан милдет эмне болбойт, түшпөйт. Мына ушул сурооду көп беришет. Эң көп берген суроо ушул. Ошондуктан муну жакшы чечмелеп алыш керек. Кандай дедим? Эгерде менде нак акчам бар болуп туруп зекет милдет болгон болсо, анан башка бир адамдан аласам болсо, мына ошол аласамды нак акчамдын ордунан кечип ийсем, эмне болбойт экен? Зекет мойнумдан милдети түшпөйт. Бул нак акчадан нак бериш керек. Эң акыркысынын экинчи мисалы дедик, адау дайнин андайнин саюкбас. Бул карызды карыздан жакын арада кайра колуңузга ала турган карыздан кечүү дейт. Ошону берүү дейт да, карызды карыздан дейт. Кандай десе, ва хува ма лау абра ал факира ан ба'зи нисаби навиян бихи ал адаа анил ба'з. Анил баки. Кедейдин колунда, бир колунда жок адамдын колунда сиздин эмнеңиз бар? Карызыңыз бар. Мына ошол карызды 300 bin so'm дейли, 200 bin so'm же болбосо колуңузда акча бар. Ошол карыздын айттыңыз, жарымыны мисалыга, же 3төн 1 бөлүгүнү, же 4төн 1 бөлүгүнү мен зекетимден кечтим десеңиз, калганынын зекети не болбойт сизге мойнуңузда? Калганынын зекети, милдети мойнуңуздан эмне болбойт? Түшпөйт. Ошон үчүн карыз түшүү үчүн жокорудагы биринчи айткан 3 эреже колдонулуш керек. Ошондо гана зекеттин карызы мойнуңуздан түшөт.